алданган бүркүт. Куу түлкү жойлоп жүрүп, акыры бир айылдын четиндеги дөбөгө туш келет. Ал дөбөнүн күн батыш тарабында момолой чычкандардын бир нече ийини бар экен. Аны көрүп түлкү кубанычка батып, ылайыктуу жер таап, ошого жашынып жатат. Бир маалда күнгө кактанганы чыккан чычкандар бири-бирине кабар бергенсип, чыйылдашып жатып, сыртка чыгышат. Ушун эле күтүп турган куу түлкү 1-2 секирүү менен 2 чычканды кармап жеп, курсагын кампайтып, эми өзү күнгө кактанып жатканда, аркы дөңгө чыга келген бүркүтчү дароо түлкүнү көрүп, колундагы бүркүтүн кое берет. Калактап дөңдү айлана качкан кызыл түлкүнү көргөн бүркүт анын артынан түшөт. Бүркүттү көргөн түлкүнүн да айласы кетип, кайда качаарын билбей, туш келди чуркап отуруп, эски конуштун ордуна туш келет. Ары чуркап, бери чуркап, баары бир бүркүттөн кутула албасына көзү жетип, айласын таппай турганда, эски журттун четиндеги казыкты көрө коюп, сүйүнүп кетип, ажалдан арачалап кала турган нерсе табылды дегендей, дароо казыкты эки бутунун ортосуна кыпчый, чокчоюп отуруп берет. Куу түлкүнүн оюн түшүнбөгөн эр көкүрөк бүркүт бир аз бийиктей түшүп, анан бүркүттү карай шокшурулуп жөнөйт. Түлкү эч кыймылсыз бүркүттүн зуулдап келе жаткан кебетесинен көз албай тура берет. Бүркүт мына чапчыбаларда булт этип казыктан чыга берет. Күү менен келген алгыр бүркүт кайра кайкып кетээрде казыктын учу ичин жарып, ошол жерде мүрт өлүмгө туш болот. Бүркүттүн артынан чаап келе жаткан мүнүшкөрдү шылдыңдагандай куу түлкү чокчоюп тура калып, анан ылдыйкы токойду көздөй зымылдап жөнөй берди. Ошентип куу түлкүнүн оюна түшүнбөй, бүркүт бөөдө өлгөн экен.